Курманбек Бакиевдин аты көчөгө берилгени министрдин жаңы кеңешчиси маданият тармагындагы ийгилик дем алыш күндөрү интернеттин кебин алынды. Амансызбы? Эфирде соц тармакта эмне кеп көрсөтөсү? Аны мен кызыңыздар Акылай Маратова алып барам. Өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем. Дем алыш күндөрү Кыргызстанда аты жок көчөгө 2010-жылдагы төңкөрүлүштөн кийин үй бүлөсү менен өлкөдөн чыгып кеткен Курманбек Бакиевдин аты берилгени кабарланып, бул маалымат көпчүлүктү нааразы кылды. Тарыхты барактаган интернет желеси мындайга жол берген бийликти күнөөлөп, эненин жүрөгү сыздап жатканын айтса, область бийлиги мындай чечимди жергиликтүү кеңеш кабыл алганын билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жергиликтүү кеңеш мыйзамдын 7-беренесинде жазылган Кыргыз Республикасынын географиялык аталыштары деген статьяны колдонууда. Андагы чектөө коюлган айрым жерлерин оңдош керек. Активист Эрлан Бекчороевич Бакиевдин аты коюлганы туура эмес. Баары бир ал күн баарынын эсинде. Бакиев кан менен баштаганда түштүк тарапта азыркы ажообуз тикесинен тик туруп Бакиевдин тилегин таш каптырган. Ошол көчөнүн атын койгонго макул болгон айыл өкмөттөн баштап чара көрүлүшү керек го деп ойлойм. Геминдиктер өзүбүздүн байкебиздин атын коебуз деп чыгышса кандай кылабыз? Журналист Акназар Сулайманкулов кылмышкер деген статусу бар адамды бапестеп атын көчөгө ыйгаруунун өзү кемчонтойлук. Бакиевдин аты көчөгө берилгенин айтам. Журналист Токтосун Шамбетов 7-апрель окуясынын 10 жылдыгына жакшы белек экен. Твиттер колдонуучусу Насойбек Жээнбековдун жүргүзгөн реформасы менен демократия өнүгүп жатат. Азамат эл Коңгантиевдин Бакиевдин атын көчөгө койгусу келди, койду. Коомчулуктагы мындай көрүнүштөн кийин Жалал-Абад облусунун өкүлү бул токтом жокко чыгарылып, мыйзамсыз кадамга баргандарга чара көрүлөрүн кабарлаган. Мен, конечно, каршымын. Канча адамдын каарына калды ал киши. Мен интернеттен көрдүм, бирок аябай немем да, каршымын да ал кишиге. Туура эмес деп эсептейм. Негативно. Каршымын, ошончо балданы аттырып жоголуп качып кеткенден кийин. Кантип анан көчөгө эмес Ал, я понимаю, если Кыргызстанга бирдемкени жасап берген болсо, анда башка сөз эле да. После такого переворота, что он там сделал, канча деген адамдардын жанын алып кеткени үчүн, мисалы, мен туура эмес деп ойлойм. Бул жеке ой. Бул дем алышта жогорку кеңештин депутаты Садык Шернияз негиздеген эл аралык Азия кино фестивали Лос-Анджелесте өтүп, аны депутат өз ачкан. Андагы Кыргызстандын делегациясы сыймыктануу менен отурганы интернетке жайгаштырылды. Дүйнөлүк кинонун ордосундагы мындай жаңылыкты социалдык тармак кош колдоп, жылуу пикирлерин жазышкан. Салам достор, бүгүн Мерем Козырли, биз билген Юрем, Азия фильмдеринин фестивалына арнап, благотворительный вечер. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев дүйнөлүк кинонун ордосу Лос-Анджелесте 50дөн ашык өлкөнүн кино дөө шааларынын башын кошкон Азия кино фестивали бүгүн өз ишин баштап, аны Садык Шер ачып, элдер дуу кол чапканы кыргызстандык делегация зор сыймык менен коштоп, кол чаап отурдук. Бар болсо экен, сенин демилгең менен өлкөбүздүн аты зоболой берсин. Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын жетекчиси Ибрагим Нуракун уулу Азия дүйнөлүк кино фестивалин Садык Шернияз ага жана анын командасы маданий ишмерлердин глобалдык шернесине айландырууда. Ийгилик каалайбыз. КТРКнын директорунун орун басары Шайырбек Абдрахман андаганга Садык Шер агабыз эле Кыргызстанга келсе, аэропорттон тосуп ала турганда иш жазап таштады. АКШда сыймыктанды. Мындан сырткары мамлекеттик жумушка жаңы кызматкерлер дайындалды. Маданият, маалымат жана туризм министрине Ырчы Урмат Усеновдун кеңешчи болуп дайындалганын кай бири туура эмес көрсө, көпчүлүк анын билим деңгээлин эске алып, татыктуу экенин айткан. Эми бул кызматты кандай аркалайт, аны убакыт көрсөтөт. Журналист Канышай Мамуркулова Урмат Усенов министрдин кеңешчиси болду, эч ким унчукпайт. Самара Каримованы 2 жолу сындырышты эле, шумдук элебиз. Журналист Жакшылык Бердибек уулу татыктуу кадр, ийгилик. Журналист Чыныбек Бапатегин маданият министри тегерегине жылдыздарды кеңешчи кылып топтой бербей, жерлерге маданият мекемелерине жетектөөгө жиберсе жакшы болмок. 5 жылдык келишим менен барып аймактарды көтөрүп келишсен, Бишкекке чогулуп алып өкүрө бербей
бербей аймактан туруп иш кылышсын. Сайматчыны кимдер атып кетиши мүмкүн? Бул суроо учурда коомчулукта актуалдуу болуп жаткан кези. Азаттык медиасынын Кыргызстандан чыгарылган миллиондордун изи аттуу иликтөөсүндө аты аталган Айеркен Сайматчынын өлтүрүлгөнү кабарланды. Бул боюнча Түркиянын жергиликтүү басылмалары билдирип, аны Стамбулдагы мейманканалардын биринде белгисиз адам атып кеткен. Сайматчынын өлүмү менен ким коррупциялык жолун таза көрсөткүсү келди, азырынча белгисиз. Учурда Стамбул шаардык прокуратурасы бул боюнча кылмыш ишин козгогон. Укук коргоочу Рита Карасартова 2010-жылы апрель окуясынан кийин баягы Садыркуловдун унаасы менен кагышкан Audinин ээсин өлтүрүп коюшкан. Изди калтырууга болбойт. Кыргызстандан ири көлөмдөгү каражат чыгышына айыпталган ишкерди кечээ Стамбулдан атып кетиптир деген маалымат тарады. Facebook колдонуучусу Мирбек Маматкасымов Азаттыктын иликтөөсүнүн каарманы Айеркен Сайматчы Түркияда өлтүрүлдү. Иликтөөнүн мазмуну боюнча ал адам Матраимовдордон $700 миллион акчаны Кыргызстандан чыгарып кетүүгө катышкан адам деп айыпталган эле. Журналист Динар Турдугулова Сайматчынын көзүн тазалашты. Негизги күбө эле. Next TV каналы комузчу Нурзат Орозалиеванын жана Төкмакын Акжолтой Канат уулунун жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, азасын тең бөлүшөт. Акылай Маратова, Тилекей Шенкулов, кайрадан көрүшкөнчө аман болуңуздар.